Кыргызстан, кыргыз эли бул бактылуу элбиз, талайлуу элбиз. Ошону Кудайым кут кылсын баарыбызга. Мен ошол сүйүү жөнүндө эме ошолор сыяктуу репертуарыма бир өтө эле моундай бир нерсени киргизе албадым да. Мен өмүрүмдө тоокто сойгон эмесмин, чымчыкта сойгон эмесмин. Бир жолу союм деп могул мененби койду эме байсык бар могул жерде турат. Мүнөзүм ошондой болсо керек. Мен сыртка чыкканда деле бир жумадан кийин үйгө кетким келет, үйгө кетким келет ушундай да. Менин койгон пландарым, алда койгон максаттарым, бирок чыгармачылык боюнча айта албайм. Чыгармачылык боюнча мен жогоруда айттым. Анын чеги жок. Ал чеги жок. Кыргызды даңазалап, кыргызды дүйнө жүзүнө таанытып жүргөн чыгаан биздин залкар адамдарыбыздын баары айылдан келген. Амансыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм каналынын сүйүктүү катталуучулары жана күйөрмандары. Бүгүн сиздер менен мен алып баруучу Нурзада Юлдошова болмокчу. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Бүгүн бизде сыйлуу конок Кыргыз Республикасынын эл артисти, Улуттук филармониянын мурдагы жетекчиси, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Кыргыз Улуттук консерваториясынын профессору жана ошондой эле Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрынын мурдагы директору Керим Турапов агабыз болмокчу. Кандайсыз, кандай келип алдыңыз? Саламатсыңар, жакшы, жакшы. Улуу айда, куттуу күндө Рамазан айында сиз менен жүз көрүшүп турганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Рахмат, мен да кубанычтамын. Орозосузбу? Жок. Орозо эмесмин. Кандайдыр бир себептерге байланыштуу, Кайсы бир себептер менен байланыштуу кармаган жокмун. Кудай буйрса кармайм. Деги эле кандай келип алдыңыз, маанайларыңыз? Маанай жакшы, абдан жакшы. Бүгүн концерт болду, бүгүн съемка болду. Анан сен чалып калдың, кийинип алып келдим ошого. Чечинбей эле. Өтө сонун. Биздин алгачкы эле сурообуз ааламга жол өз айылымдан башталат деп калат. Сиздин балалык чагыңызга сапар алсак, балалык чагыңызды элестеткенде алгач эле эмнелер көз алдыңызга элестетилет? Уруntулуу окуяларыңыздан айтып бере алсаңыз. Туура. Ааламга жол айылдан башталат. Дээрлик көпчүлүк кыргызды даңазалап, кыргызды дүйнө жүзүнө таанытып жүргөн чыгаан биздин залкар адамдарыбыздын баары айылдан келген. Берекенин баары айылда ошон үчүн. Ошол себептен мен залкар болбосом да айылдан чыккан баламын. Айылымды даңазалап дайым чыгармачылыгыма шайкеш келтирип, ошо кайсы бир деңгээлде тема ошол айыл. Айылды элестеткенде баягы эле мотураңдап чуркап жүргөн балдар, айылда жылаңач болуп, топуракты кечип, топуракты чаңытып дегендей ойноп жүргөн кезибиз. Кичине чоңураак болгондо бизде бир азыр ойлосом бир 10 километрдей жерге мектепке барчу элек. Алыс болчу. Алыс учурда деген баягыдай бир машина же автобус дегеле жок. Ошол жерге барып келчүбүз. Сумкабызга жарты нанды салып алып, барып келгенче ошол нанды жеп. Ошол күндөр албетте эсиме түшөт. Айрыкча айылдагы жашоонун өзүнүн бир көрүнүшү бар да, өзгөчөлүгү бар шаарга караганда. Шаарда азыр чуркап барып дүкөндөн каймак, сүт алып келе калабыз бөтөлкөсү менен. Нанды сатып келе калабыз, дагы башкаларды. Ал жерде өзүнчө, өзү жасап, апаларыбыз жаап берген нанга, өзүбүздүн апаларыбыз жасаган каймакка булап алып жеп, сары майга. Ошолса айылдын жашоосу керемет. Ошол балалык күндөрүбүз ошондой керемет күндөрдө өттү. Муну эч ким деле унутпайт. Ар бир пенде дайым балалык чагын эстейт, балалык чагын
сагынбаса дагы эстеп коюунун өзү абдан жакшы нерсе. Үйдө канча баланын атасысыз? Үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Мен окуп жүрдүк, антип жүрдүк, анан Союз учурунда дегендей мен 3 балалуу болдум. 3 балалуу. Улуу балабыз кийинчерээк чарчап калды, өтүп кетти. Бир уулум, бир кызым бар азыр. Алар чоңоюп калышты. Алар 40-тын ар жак бер жагында. 4 неберем бар. Уулумдан 2, кызымдан 2. Ошолор менен рахат алып дегендей, ошол балдарды сагынып, ошол балдар менен жашообузду улантып келатабыз. Бир бала, бир кыздын атасымын деп калдыңыз. Балдарыңыздын боюнан өзүңүздүн кулк мүнөздөрүңүздү көрө аласызбы? Уулумдун дээрлик мүнөздү мага же менен ушундай бир жашырып жүрөбү, мага окшобогондой. Ал оор басырыктуу, жай сүйлөгөн, жай кыймылдаган ушундай жигит, бирок абдан жакшы, абдан балдарына мээримдүү, ата-энесине мээримдүү. Иши кылса, мен купулума толгон, ушундай балам бар, өмүрлүү болсун. Кызымда бир аз бардай. Кызымдын кээ бир жасаган нерселеринен байкап калам, сүйлөгөн сөзүнөн, мүнөзүнөн дегендей. Ал анткени музыкант. Пианистка, учурунда консерваториянын кызыл диплом менен бүткөн. Дүйнөлүк дээрлик чоң классикалык композиторлордун көлөмдүү чыгармаларын оркестр менен ойногон кыз. Кийинчерээк азыр чыгармачылыгы басаңдап калды, анткени үй бүлө, турмуш кичине тоскоол кылат албетте. Но бирок мен ошол кызымдан менин жолуму жолдогон сыяктуу ошол чыгармачылык менен алектенип жүрөт. Уул бала тай жагын тартат деп калат да, балким ошого, Топ-туура. Ошол тагаларын тарткан сыяктанат. Бирок тагалары дагы абдан жакшы, илимдүү, билимдүү. Ушундай кишилер эле. Ошол себептен кээде ойлоп коем, ошолордун кайсы бир кылык жоругу, баскан турганы, мүнөзү бир аз эмес, көп эле окшоп кетет. Көп эле. Өзүңүз кайсыл жактын кулунусуз? Кызыл Суу деген айылда болом. Айылдан ал Кара Суу районуна карайт. Түштүктүн Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айылы. Вот ошол жерде чоңоюп өскөнмүн. Биздин Кызыл Суу деген, жанагы мен тууган жерди сагынам дегендеги ошол жерлер. Коңур дөбө деген жайлоолорубуз дегендей, Сарой, Көгөй деген, жана Алдер тоо деген ошол баары ошо биздин Алай менен бир жагы Өзгөн району, анан ошол дагы бир жагы ал мурда Совет, азыр Каракулжа району деп коет. Ошолор курчап турган ушундай бир коктуда, суунун дарыянын жээгинде, жаратылышы керемет, элдери керемет, чыныгы кыргыз мүнөздүү элибиз бар. Биз жашаган жерде дегеле мен көргөн жокмун бир башка улуттун өкүлдөрүн. Бүт баары ошо толук Кызыл Суу айылынын адамдары. Өтө жакшы. Алгач сахнага канчанчы жылдары качан чыктыңыз? Алгач сахнага чыккандагы толкундоолор, сахнанын сүрүн сезгендеги убагыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Чыныгы сахнага ошол 84-85 жылдардан баштап чыкканда ошо оркестр менен да. Ага чейинки чыккандарды эсептебейбиз. Комуз менен, аккордеон менен жүргөн күндөрдө алар башка. Чыныгы сахнага профессионалдык
алғашқы жолдың башталышы ошол 84-85 жылдары чыктым. Чоң биздин симфониялык оркестр. Мен бүгүнкү күнгө чейин ошол оркестр менен карын катнашта жүрдүм. Азыр толук ошол жерде ырчы болуп иштейм. Ошол оркестр менен Асанкан Жумакматовдун жетекчилигинде биринчи жолу сахнага чыкканмын. Сиз ырчы болбогонуңузда кайсыл кесипти аркалап, кайсыл кесиптин ээси болот элеңиз? Ырчы болбогондо кээде ойлоп коем, ырчы болбосом деле ошол бир чыгармачылыкка ыктап ошол жагына кирет болушум керек. Мүмкүн уста болормун, мүмкүн моундай бирдеме жасаган ошол жагына эпчил болчумун жашымда. Эмерек жасаган. Эмерекпи, балким сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн. Ушундай эле болсом керек. Мен экономист, финансист, юрист болбосом керектир эле. Азыр деле сүрөт тартып турасызбы? Жок, тартпайм го, бирок шыгым бар. Шыгыңыз бар эди. Бирөө тарткан сүрөттөргө сын пикиримди айта алам. Бул жашоодон өз ордумду таптым деп ойлойсузбу? Ойлойм. Мага мен кээде отуруп ойлойм. Кудай Таала мен ойлогон баягы Аллага койгон максатымда көбүрөөк мени шыбагамды андан да арттырып көбүрөөк бергендей сезилет кээде. Анткени мен тоодон түшкөн бала жаратылыштын бир көркүнө кызыгып мал жандуу деген тоодо болгон иш ошондой, ошолордо жүргөн бала келип акырында дүйнөлүк бир классикага ошол чоң композитор дүйнөнү дүңгүрөткөн ошол Верди деген, Пуччини деген, Доницетти деген, дагы көптөгөн ушу Чайковский деген, Малдыбаев, биздеги Малла Босанова агайларга ошолорго аралашып, ошолордун чыгармаларына аралашып кетет деп эч ким ойлонбойсуң жаш кезегиңде. Мен ата-энем деле ойлобосо керек. Эң бийик жер ошол бир аккордеон менен ырдап, комуз менен ырдаган бир ырчы болсо керектир деп ойлошу мүмкүн. Ал эми мындай бир дүйнөлүк бир чоң эмеге аралашып кетүү бир чоң бир максат ойго деле келген эмес. Акырындык менен тырмалап, тырмышып, ушинтип жүрүп, биринен өтүп экинчисине кызыгып, анан ушинтип отуруп билим алдык дегендей. Ошол сольфеджиону окудук, теорияны окудук, гармонияны окудук, биртке полифониясын окумуш болдук. Ушинтип кете берет бул музыкада. Ошентип отуруп анан бул абдан керемет кесип, мунун түбү жок, чексиз, канчалык эмгектенген менен дагы жетпей тырмышып, дагы жаңы нерсени алып чыгып жүрө бересиң. Бул бүтүндөй багы дүйнөлүк чоң ырчылар деле ошентип айтат. Бул бүтпөс нерсе, абдан кызыктуу. Ошол себептен мен өз кесибиме абдан ыраазымын. Бир эле эмес, миң жолу мен тагдырга ыраазымын, жаратканга ыраазымын. Өтө сонун. Биздин чыгармачыл инсандарыбыз айтып калат да, менин бул ушул даражага жетишиме жакындарымдын, ата-энемдин салымы өтө чоң деп. Сиздин бул даражага жетишиңизге кимдин салымы өтө чоң? Мен чынын айтайын, менин ушул чөйрөмдөн бирөө жарым ушул кесипти танда, анан ушул кесипке бар, анан ушинтип оку, ушинтип эмгектен деп деле мындай бир өтө эле көп айткан эмес. Бул дагы тагдырдын бир буйругу. Негизи мен окууну 8-ди бүтүп келгенимде, 9-ду бүтүп келгенимде техникум болот эле, строительный техникум болот эле. Мен ошого тапшыргам, өтпөй калгам дагы. Өтпөй калгансыз демек. Өтпөй калгам. Андан кийин Оштогу
педагогикалық институттан муз фагына тапшырып, адан да құлағам. Ал уже 10-ды бүтіп келгенде. Анан бір жылдан кейін ошо музыкальный училищеға тапшырып, ошо жерде ошол алтындын жиласын издейт экен го. Ошентип отуруп мен ошол училищега менин ошол эң бир келечектеги жакшы нерсеге туш келип калганмын. Ошол жерден баштап кеткенмин. Албетте мугалимдерди айтышыбыз керек. Ошол Лошто Чалапенов агайыбыз директор эле, Денисова деген эжеке жаңы эле бул жакты бүтүп барган экен. Ошол кишинин колунда кичине түшүндүм да мен бир вокал деген эмне, бул кандай, бул эмне деген нотаны таануу дегенде ошол жерден баштап анан ошол жерден аны улантып бүгүнкү күнгө чейин мен профессионал ырчы болсом дагы мен бүгүнкү күнгө чейин ушул топто дагы окуйм, үйрөнөм. Мен жогоруда айткандай, бул кесип ушундай. Мен баарын билем, мен баарын үйрөндүм, мен баарын жайлап салам деген күнү акырындык ошо киши артка кете берет. Ошол себептен мен бүгүн деле ошо изденем, бүгүн деле окуйм, бүгүн деле бир нерсени тапканга аракет кылам. Негизи ошол бул жараткандын мага берген белеги, буйругу. Ушул кесипке туш келип калганмын. Демек, жаратканыбыз деле сизди ошончо эки окуу жайдан деле бекерден бекер кулатпаптыр. Ал окуу жайлардан кулатпаганда балким сиз педагог боюнча эле кетип, музыка Туура ошол. боюнча кетмексиз демек. Чыгармачыл жашоо менен жөнөкөй жашоонун айырмасы эмнеде? Айырмасы барбы? Эми жөнөкөй жашоо деп кандай түшүнөм? Мен түшүнгөнүм боюнча жөнөкөй деле жашоо жок. Ар бир пенде турмуштун бир көр тиргилиги деп коет, ошонун артында жүрөбүз да барабыз. Алардыкы деле жөнөкөй деп мен айта албайм, балким меники жөнөкөндүр. Алардыкы татаалдыр турмушу. Ошол себептен мен мындай бир конкреттүү деле бере албайм. Бул жашоо ушул, жашоо күрөш. Жашоо менен күрөшүп отуруп, ошол узундан берсин кайсы бир мезгил келгенде, ошо кайдан келсең ошол жака кетесиң. Жөн гана эми турмушуңан ырахат алып жашоо, бул өзүнчө искусство. Бул өзүнчө чоң нерсе. Майда барат нерсеге асан кайгы болуп, кайгырып жүрүп, көңүлүң чөгүп, эмне жасасаң, эмне тапсаң да өзүң ыраазы болбой жүргөндөр деле бар. Алар да кетет. Балким ушундай бир кайдыгер адамдарыбыз деле бар. Эчтекени жасабай, жыргап, бүгүн тапканын бүгүн жеп коюп, эртең кайра издеп чыгып, дагы бирдеме таап келип, ырыскысын таап келип жеп аткандар деле бар. Ошол себептен мен категорияга бөлбөйм. Бул жөнөкөй жашоо, бул орто жашоо, бул жакшы жашоо. Жакшы жашоого жетүүгө аракет кылышыбыз керек баарыбыз. Маселен силер деле. Сен азыр аракет кылып атасың. Аракет кылыш керек, эмгектениш керек, жакшы жашоого умтулуш керек. Ал өзүнөн өзү келбейт. Бактылуу жашоого алайм деп калуу тилек айтат. Ал болгону тилек, ал болгону калуу. Сен бир бакубат, бактылуу жашапганыңды көрсөм деп сага калуу тилек айткан гана сөз бул. Бирок ошого ишенип, ошол айткан калуу тилекти аткарам деп сен аракет кылышың керек. Жашоо ошонусу менен кызыктуу болот. Анан албетте кээ бир пендебиз да жөнөкөй жашоо деп атпайсызбы? Жөнөкөй жашоо ушундай өтүп кетем деген пенделер да бар. Ушундай жашап жөп жөнөкөй эчтеке бир кийим кече, тамак аш, үй жай, кайсы бир мезгилде бир жетишкендиктерге жетүү, ийгиликтерге жетүү максаты жок деле, ошондой беш колу тең эмес экен да, андай кишилер деле болушу мүмкүн. Ооба, туура айтасыз. Элдин алды болсоң көз тиет, арты болсоң сөз тиет деп коюп дейт. Көз тийсе көз тийсин.
бирок ал эгерде сен чыныгы ак мээнетиң менен баягы аракетиң менен жасаган ийгилигиңе көз тиле тийбейт. Ал сенин эмгегиң мына маңдай териң менен, бешенеттериң менен тапкан нерсе, Кудай ошол кут кылат. Анан албетте бизде көп жылдар бою Кыргызстанда ошол союз тарагандан бери аябай көптөр байыды. Жашоо турмушу оңолду. Бирок эмнегедир бүтүндөй баарыбыз тең жетекчилер. Туурабы? Жетекчилер. Министр болот, анан башкасы болот. Ушулардын баарыбыз тең өз мээнети менен, өз ак эмгеги менен, таза тери менен тапканга мен күмөнүм бар да. Алардын деле бизге окшогон айлык айына бир жолу алчу маянасы бар. Аны мен салууга мүмкүн эмес, туурабы? Эми бир кезде ушундай күндөр болду. Баласын үйлөп же кызын турмушка берсе, ошондон пайда көргөн күндөр да болду го. Ал эмнен кесепет? Ошол чоңдугуна жагынып, чоңдугуна Таянып. жок, таянып эмес. Чоңдугуна жакшы көрүнөм деп колунда иштегендер. Азыр бир популярдуу сөз болуп калган, пахта деген. Пахта коюп, Пахтадай болуп ошол эме кыла туруп, ошол чоңун да бузушту, биздин эл министрин да бузду, башкасын да бузду. Ошолорго пара берип отуруп, жакшы көрүнөм деп бир той болсо, конвертке томпойгон бир батпай калганча ичине акча салып берип отурушуп ошентип. Алар эмне кылат? Алар үй салат, алар машина алат, алар эл барбаган жерге барат, алар дагы. Анан биз ошону бай деп атабыз да. Чынында бай ошолор. Чыныгы өнүккөн өлкөлөрдө, чыныгы сабаттуу, билимдүү элдерде андай негизи болбош керек. Ак эмгекке эч ким тийбеш керек, тийбеш да керек, туурабы? Ак эмгек кандай? Биздин азыр жаштар өсүп келатат. Мен таң калам азыр. Аябай таң калам, аябай сыймыктанам. Биздин балдар керек болсо Америкада, Кыргызстанда налоговик болуп иштей албагандар Америкада иштеп аткан биздин жаш балдарыбыз бар. Кыргызстанда юрист болуп иштей албагандар башка өнүккөн чет өлкөлөрдө ошол кесиптерде иштеп аткандар. Мына тил боюнча. Ошондой эле мына айтишниктер да азыр популярдуу болуп кетти. Ошондой болуп иштеп аткандар бар. Иш кылса керемет бизде балдарыбыз бар. Алар байып кетүүгө, алар ушунчалык бир көкөлөп кетүүгө мүмкүнчүлүгү шарты бар. Эгер алар келип бизге ошентип иштеп туруп байып кетсе, алардын дүнүйөсүнө эч кандай көз артпаш керек эч ким. Алар ак эмгеги менен, алар Кудай таала берген кайсы бир деңгээлде таланты менен ошондой деңгээлге жетет да. Анан кийин ал искусство боюнча деле карап көрсөк, албетте чет өлкөлөрдө бай, бакубат ушундай бир жашоодо жашагандардын бир кесиби. Бул ошо артисттер. Артисттер аябай жакшы турмушка жеткен ошолор. Алар бирок ошончо бир миңдеген, миллиондогон элдин алдына чыгып алып туруп ошолорду арбап, ошолорду өзүнө тартып, ошолор ошондойго бир өзгөчө талант керек да. Ал Кудай тааланын берген талант болсо керек. Кайсы бир киши ошону туурап ошондой аракет кылса, жок, андай болбой калат, жете албайт, андай жасай албайт. Ал эми ошол кишиге ошонун чыныгы жараткандын берген баягы таланты болсо керек, ошолордун колунан келет. Алар өзгөчө. Сол себептен айтат экен, 5 кол тең эмес. Жараткан баарыбызга ар кандайча кесип да берет экен, ар кандайча мүнөз да берет экен. Баягы айтып кеткен сөзүңө точка коелу. Бизде ошондой болбоду. Бизде аябай кара жанын карчы уруп иштегендер бай алган жок. Чиновниктер байды. Алар кимдер? Ошо элдин эсебинен, алар мамлекеттин акчасы, ал мамлекеттин казынасынан кайсы бир жерде келемиштей кемирип отуруп байыган эмелер. Аларды бай деп айтууга болбойт.
элдин арты менен байыган байлар алар демек. Чыгармачылыгыңызга токтоло кетсек, чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар? Эми чыгармачылыктарда чоң бир кенен моундай деп деле айтууга болбойт. Манакей 30 жылдан ашык иштедим, сахнада жүрдүм. Ошондой болгондо канча болуп калат? Мен 84-төн бери иштейм. Көп болуп кетет, Вот. Быйыл 40 жыл болот иштегениме. Мурдагыларга салыштырмалуу албетте бул табияттын мыйзамы бул. Андай күч, андай энергия азыр, конечно, жок болсо керек. Ошондон калган тажрыйба, ошондон калган анча-мынча багаж деп коелу, ошолор бар. Ошолор менен албетте азыр жашап атабыз. Но бирок жөн отурбастан, чакан болсо дагы чыгармачылыктын үстүндө изденүү, иштөө, эмгектенүү, аракеттенүү бар. Бүгүнкү күндө соц тармактарында сиздин күйөрмандарыңыз сизди сагынгандыгын, сиздин мукам үнүңүздү сагынып, концерт берүүңүздү суранып, ар кандай пикирлерин жазууда. Элдин каалоосу менен эл суранса концерт коеюн деген оюңуз барбы? Максатым бар, Кудай буйрса күзүндө быйыл бергенге аракет кылып атам. Кудай ден соолук берсин, Кудай күч кубат берсин. Быйыл ушул күзүндө концертке аракет жасап атам. Ушул чыгармалардын баарын чогултуп атам. Быйыл бир эл менен жолугуп, жакшы бир чер жазып, сахнада ушул концертти бергенге тилек кылып атам. Мындай да, мен мурда ушу 5 мартта бир анча-мынчаларга бир өнөкөт традиция болуп калганда, 5 март менин күнүм болчу. Мен апаларга гүлдөстөп деп 5 мартта өзүм сольный концертин берчүмүн. Ал сольный концерт өзүм жалгыз. Чоң бир оркестр менен, 2 оркестр менен, народный оркестр менен, симфонический менен. Анан ошол көп жылдар бердим. Андан кийин мына жетекчилик кызматтарда өтүп кетип, мен көп нерсени жоготтум. Убактым баары ушул жакка кетип калды. Мына 1-2 жыл болуп калды. Оперный театрда тапшырып бердим. Азыр жөн гана ошол кыялыма келген нерсени жасап, оюмдагыдай, көңүлүмдөй бир жашайын деген максат менен, үй бүлөм менен, балдарым, неберелерим менен дегендей ошондой бир максат койдум. Кудай буйрса, мен мындан ары жетекчилик же тиги бул мамлекеттик кызматка барбайм. Мен ачык эле айтып чыкканмын. Ошого чыгармачылыкка анча-мынча концерт берүүгө мен убактым да бар, эгер кудуретим жетсе. Чыгармачылык бул концертти деле бериш кыйын да негизи. Бага оркестр менен дээрлик 2 саатты, 2,5 саатты алыш деле кыйын. Андан кийин сольный концерт деп жазып алып, кээ бир биздин балдар, кыздарыбыз тигинин сольный концерти деп туруп, анан өзү бир 5 чыгарма чыгарат, калганын баарын чакыргандар. Ал сольный концерт болбой калат анда. Чакырылган коноктордун өзүнүн эле өтүп кетет. Анын эрежеси бар, өзүнүн жол жобосу бар, өзүнүн шарты бар. Ошол себептен мындай бир концерттерге албетте катышып жүрөм. Катышып эле атам. Көп эле катышып атам. Сыртка чыгып деле дегендей, мына Россияга деле бат-бат барып турам. Ал сольный концерт эмес. Ал жөнөкөй гана концерттерге катышам. Жалаң гана сиз ата мекенге, жаратылышка, айылга болгон сүйүүңүздү айтып, ырдап, патриоттук ырларды гана жаратасыз. Ушуга эмне себеп? Туура.
Буга андай деле чоң сөз жок. Бул жерде жанагы патриоттук кырлар көрсөөр аябай ушундай сөздөр менен ырлар келет да, таң калам да. Ошол сен сыяктуу татынакай сулуу кыздарыбыз, жаш кыздарыбыз сүйдүм эле сүйдүм, күйдүм эле күйдүм, сен менин күнүмсүң, сен менин айымсың деген сөз таба албайсың. Алар кайдан таба алат ушундай сөздөрдү? Ушундай бир сөздөр менен ырдашат, таң каласың. Аны кыргызда өзүбүздүн бир эмебиз бар да. Атаң угуп калышы мүмкүн, апаң угуп калышы мүмкүн, байкең угуп калышы мүмкүн, дагы башкалар угуп калышы мүмкүн. Ошолордон мен чөтү биздин тарбия ошондой болгонбу? Мен ошол сүйүү жөнүндө эме ошолор сыяктуу репертуарыма бир өтө эле моундай бир нерсени киргизе албадым да. Ал эмес мен бир кызыктуу окуу айтып берейин. Асанкан Жумакматович арпанын алатоосунан деген ырдайсың деп анан оркестровка жасап ырдатып калды. Сөзү ошол учурдагы бир шок бирөө жазса керек, ошо жазыптыр да. Жанагындай сөздөрү бар. Асыл кез сендей эмен айлантып өпсөм, анан тигинтип өпсөм дегендер бар да ушундай. Анан мен ошол сөздөрүн алмаштырып өпсөм дегенди жүзүңдөн сүйсөм деп ушинтип өзүм которуп алып ырдасам, анан кабинетине чакырып алып, сен эмне мынтип ырдайсың дейт. Анан агай дедим, тилим бурулбай атат, чөтүп айлантып өпсөм оозунан деген жери бар экен. Анан дагы мен анын жүзүнөн деп койдум, жүзү деле бети де деп айтсам, каткырып күлгөн эсимде. Эгерим деп ал орусча сүйлөгөн киши эле, айылдан келген баласың да, ырдай бер, кандай болсо, тигинде ырчылар ырдаган муну, мындай ырчылар ырдаган, уялбай эле де. Агай, ырдай албайм дедим, антип ырдай албайм мен. Деп анан ырдабай койгон эмесимде да. Анан ошого бир азыркы сөзүң ошого туура келип калды. Ошол себептен сүйүү темасындагы сүйүү деген ар бирибизде абдан ыйык нерсе. Аны бапестеп, ардактап, сүйүп жүрүү ар бирибиздин милдетибиз негизи. Анан ошол өтө эле аша чаап ошондой эмелерди мен репертуарыма киргизе алган жокмун. Ошол себептен мага жакыныраагы эне жөнүндө, мени жакыныраак ата жөнүндө, мага жакын тема бул туулуп өскөн жер, балалык кез, жаратылыш дегендей жалпы эле кыргыз мамлекетинин ичиндеги болуп аткан жакшы нерселер, ошолорго болгон каалоо тилектер тема толтура сүйүүдөн башка да. Мен ошолорго көбүрөөк көңүл бурдум. Эл алдында кооз сүйлөп, бирок иши менен сөзү дал келбеген инсандарыбыз да бүгүнкү күндө жок эмес. Сиздин сөзүңүз менен ишиңиз канчалыкты дал келет? Буну мен азыр бирдеме десем эле силер ишенип калбайсыңар да. Же болбосо бул нерсени сырттан байкаш керек. Машалан, мени иштеп аткан, менен кызматташып аткан, менен чогуу жүргөндөр, ошолор айтпаса, мен айткан сөзүмдү 100% аткарам, мен сөзүмө турган кишимин, мен укмуш керемет ушундай таза кишимин дей берсек, мен айтсам ишенбей калат. Ошол себептен бул суроону жабык бойдон калтырабыз. Сен кайсы бир момент келгенде элден сура, менен иштеп аткан, менен иштеген, мени тааныган, мени билген, көргөн кишилерден сурасаң айтып берсе жарашат. Сөзсүз түрдө кайрымдуулук иштерин көп кылып турасызбы? Кайрымдуулук жасайбыз. Мен эми өзүм барбайм. Көп эле жолу мынау жетиски багы дом балдар үйүнө, жанагы карылар үйү деп коет. Ошолорго көп эле жолу жеткирип берем. Мен уулум да барат, кызым да барышып машинеге эми баягы анча-мынча
Аны эми мындай эч кимге айтып деле реклама кылбай, акырын алып барып берип, тапшырып, почти жылда эле ошентип коебуз. Менин уулум да ошого жакын ошону жасаганга. Кээде мен унутуп калсам, ата ушуну жасабай калдык дейт. Давай жасайлы деп анан ошентип анан кичине мен да бир элимдин бир анча мынча бир муктаждыгын жасап койдум деп анан өзүмчө мындай бир жеңилдеп калам. Ал жагы бар. Өтө жакшы, азаматсыз. Бүгүнкү күнгө чейин сизде толкундоолор болуп турабы? Концерт учурундабы, толкундоо? Концерт учурунда. Аябай. Тескерисинче ошол толкундоо жок, волнениясы жок чыкканда бир аз бир төмөнүрөөк деле болуп калат. Бул толкундоо жакшы нерсе. Айталы дүйнөнү дүңгүрөткөн ырчылар. Эми аттарын айтпай эле коелу, толтура. Ошолор дагы эртең концерт деген күнү ошо бир күн мурда ойлонуп, түнү уйкусу качып дегендей түйшөлүп, акырында уктатчу дары, дармек бирдемелерди ичип алып жатып, анан кийин эртеси ушурдайт. Мен анын баарысын түшүнөм, менде ошондой, менин башымда да ошондой. Толкундоо сөз болот эми. Эл деген эл да, элдин сүрү башкача. Биринчиден, экинчиден, эми толкундоо болбогонго мүмкүн эмес да. Үн деген ушундай бир нерсе, назик нерсе. Үнүм чыкпай калабы деген, үнүң бир жеринде кандай болот же болбосо, мына биз ырлаган ырларда, чыгармаларда, сөз түрдө, кээ бир чыгармада бийик баягы күч менен ала турган ноталар болуп калат. Ошол жерлерин аябай ойлоносуң. Ошол жерлерин ойлоносуң. Улам ырдап көрүп, болуп атат, жакшы деп отуруп чыгар алдында эч чыкпай атат деп каласың. Эми ушундай бул мен айтпадымбы, чыгармачыл киши, айрыкча ырчылар. Ошо 80ге чыкса деле ошол изденип жүргөн, 70ке чыккандар деле изденип жүрөт, окуп жүрөт. Мен жогоруда айттым го ошону. Мен дале үйрөнүп жүрөм, дале бирдемени окуп жүрөм, үйрөнүп жүрөм. Үйрөнүп жүргөн, окуп жүргөн киши сөзсүз түрдө толкунданат да. Сизге жазылган комментарийлер, терс пикирлерге сиз кандай карайсыз, кандай жооп бересиз деги эле аларга? Жок, эми мага берген сын пикирлер орду менен болсо, мен аны оңдоого аракет кылам. Орду жок эле былжырай берген бирдемелер болсо, албетте менин жүрөгүмө тиет. Орду жок, жалган болсо. Жалган экенин өзүң билесиң да. Ал эми кээ бир учурларда алардын пайдаланса болот. Өзүң билбей аткан, бир өзүң байкабай жүргөн, өзүң сезбей жүргөн кээ бир мүнөзүң, сүйлөгөн сөзүңдө же башкасыңда, ойлогон оюңда болуп калышы мүмкүн. Ошолордон арылып, аны пайдалансаң болот. Кыргыз элибиздин каада салттарын канчалыкты колдоносуз? Негизи кыргыз элинин салттарын баарын эле колдоном. Кой союп, кой жиликтеп. Туура. Мен өмүрүмдө тоок да сойгон эмесмин, чымчык да сойгон эмесмин. Бир жолу союм деп оол мененби койду эме до сих пор могу жерде турат. Мынакей. Турбайбы? Ошону тоокту сой үйрөн деп апам кичкейинде. Анан тоокту кармап берип, эме кылса, союн десем, аны буту менен жанагындай тыпырап эме кылганда, монтип кайра монткенде могу жериң бычак кирип кеткен. Анан ошо чала бучук союлган кой эме тоогум качып кетти, каны шырылдап. Мен колумду басып калдым. Ошол күндөн баштап деги эле бирдемени сойгондон мен корком чын эле. Союп койсо, анын терисин сыйрып дегендей, ичеги карын чыгарып, жиликтеп, баарысын жакшы билем. Жакшы билем. Чымчыкты сойсо деле касапчы сойсун деп эле жашайт турбайсызбы? Жок, эми өзүмө керек болсо мен ошол муздай албайм, ошол болгон ошо сой албайм багы. Тирүү кезинде өлтүрө албайм.
Аны муздап койгондон кийин мен баарын жасайм. Баарын билем. Ошого кээде бирөөлөр дем алганда такыр айла кетип эч ким жок болуп калса ошо бирөөгө муздаттырып алам жакшынакай, анан өзүм соем. Өзүм жиликтеп барсын. Тирүү жанды өлтүрө албайм деп калдыңыз. Боорукермин дейсизби? Жок, боорукердик деле эмес бул. Ошондой мен баай албайм ошо. Азыркы күндө эмне менен алексиз? Бизнеске кызыгуучулугуңуз барбы? Бизнес баштайын деген ойлоруңуз барбы деги эле? Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, мен симфонический оркестрдамын, ошол жерде иштейм. Оркестр менен ырдап дегендей, оркестр менен кичине иштеп, жеңилдеп, бир сөз менен айтканда, аябай жумушумду жакшы көрөм, баягы силер деле билсеңер керек. Ошого мен рахат алам. Ошону менен сүйүнөм, ошону менен татынакай болуп жашап жүрөбүз. Бизнес боюнча мен мындан бир топ жыл мурда мен баштаганмын. Эмени мектеп балдарды окутуу боюнча. Мектеп курам деп. Ошондон анан кийин мен ошол учурда жер сатып алганмын мэриядан. Ал учурда Данияр Үсөнов беле ошол мэр. Ал учурда ошол ким жерди алып берсе, монча 30% скидка кылабыз деген жөн эле саткан, базардагыдай эле. Базарда бир товар саткандай эле сатылган. Жерлер сатылып, анан мен ошого бир жерине кирип алганмын. Шаардык кеңештен чечим чыгарып дегендей акчасын төлөп, төлөгөндө бир аз мен рассрочка мага берди. Ошол жеңилдик беришти мага. 3 жылга, ошо 3 жылдын ичинде төлөп, анан кызыл китеп баарын алгандан кийин жерди баштаганда анан ошо кичине бир чыр чыгып, антип менимче ошол менен иштейт турган үй куруучу компаниясына мен жакшы бир эмеге туш келбей калдым окшойт го дейм. Абал алдашты, андан кийин бирдеме алышты, кылса ушинтип отуруп, ал түп тамырынан бери алып коюшкан, ошол жок азыр. Эгер ал болсо, мен көп эле болуп калат эле. Мен ал мектепте бир топ жаштарды, мен жаш балдарды окутуп коймокмун. Ал жерде балдар жашай турган общежитиясынан баштап, займат эте турган класстары, анан кичинекей сахнасы, залы менен алардын баягы инструмент тигип ала турган магазини, алар тамак иче турган жер комплексин алчу да. Анан ошону кийин алып коюшту. Алып койгондон кийин анан кийин айтып атышат эми, кийин дагы азыр ошондой частный мектептерди көбөйтүш керек. Тиги бул дешип. Ал частныйды мен 15 жыл мурда баштаганмын. Менин бизнес эмес, ал бизнес болбойт эле, ал деген баягы социальный блокко кирип кетет эле да, балдарды баягы билим берүү боюнча. Андан кийин дагы мүмкүнчүлүктөр болду, ошо мектеп ачууга. Мен айттым, ачпайм дедим. Ошо кеч. Кеч деле эмес, көңүл жок. Көңүлүм жок, ачпайм дагы. Эл үчүн бир аз анткени ошол учурларда мага абдан көп балдарын ээрчитип келген ата-энелер болду. Ошолордун кээ бирөөсү азыр ырдап калышты. Мен сабак бербесем да мага келген, сен да окусуң деп. Анан алар башка жактарда жүрүшүп, ушинтип анча-мунчасын мен консерваторияда жанагы экзамен алып, аларды окууга киргизип, антип ошолор убакыт деген тез өтүп кете турбайбы? Алар кадимгидей эле профессорлорчу болуп калышты азыр. Бирок алардан абдан даалай окубай калды да. Даалайлары көптөгөндөр ата-энеси менен келишип, ата-энеси алып келип, мага дайындаган балдардын көпчүлүгү ошол мектепте окубай калышты. Мектеп ачылбай калды. Менин оюм бүтүндөй Кыргызстан боюнча жылына бир жолу бир көп деле эмес 5-6 баладан алып келем деген оюм бар эле да. Анткени жогоруда айттым го, ааламга жол айылдан башталат деп. Айылдагы таланттуу балдардын көбүн биз билбейбиз азыр. Талант ачылбайт деп. Мамлекет ушундай жакшы шарт түзүп берген. Алар алып келип, Абдыраев атындагы атайын
мектеп бар. Ушундай жакшы шарт түзүп берген. Ошонун шарты менен алып кете албай жатышат деп ойлойм да, толук. Алар келген балдарды алып коюшат, бирок келгенге ушу таланты бар балдардын шарты бар ата-энесинин кээ жок. Тоонун башында же болбосо тоонун түбүндө жашап аткан элдер келе албайт көбү. Баласынын таланты бар экенин байкайт. Бирок алар ошондон калып калат. Ана мына деп жылытат, ошону менен чоңоет, ошону менен турмуштун агымына башка жагына агып кетет ошону менен. Ошондой деген ойлорум бар эле, максаттарым бар эле. Ал менде 35 жаштарымда эле пайда болгон. Анткени андай эмелер көп. Казактардан ачкан Алибек Нешев деген президент өзү ачып берип, лентасын кесип, азыр бүгүнкү күндө академия болуп калды. Россияда көп ачты, абдан көптөр ачкан. Мен ошондой кылып бир солидный, бир жогорку деңгээлде ачайын деген максаттар болгон. Азыр андай максаттар жок. Анткени убакыт да өттү. Ар бир нерсе ошо кызуу учурунда жасап калса жакшы болот да. Түшүнүктүү. Сизди диапазону өтө бийик, лирикалык тендри өтө жакшы, өтө күчтүү деп билебиз. Бул талант сизге кимден өттү деп ойлойсуз, же ген аркылуубу? Мен атам негизи жакшы мындай таланттуу киши болгон экен да. Болгон, мен байкаган эмесмин аны. Мен атамдын талантына маани берген эмесмин. Мен биринчиден өтө эле кичинекей эмес, атамды ошол ырдабай эле койсо, атамды чогултуп алышып элдер, ушул илгери телевизор жок, башка жок. Анан ошо биздин үйгө баары элдер, кошуна колонун балдары өздөрү келип анан ушул отурушар эле да, отурушуп. Анан атам манас айтып берчү, Семетей, Сейтей, эртештүктөрдү жатка билген ушундай. Анан баягы илгери куйма кулак деген бар эле да. Куйма кулак. Баягы айтылып аткан сөздү үтүр точкасына чейин эс тутум укмуш деген нерсе да, куйма кулак. Жаттап кала алган. Ошону тому менен азыр ойлосом, атам билген киши экен. Анан мында бир куудулдар айтып жүргөн баягындай бир чечен сөздөрдү да жакшы билген киши экен. Анан кийин уже мен түшүнгөндө атам уже карып калды. Ошону менен анча-мынча бир жомок тиги буларын китепке киргизип калдык. Ошону менен көзөтүп кетти. Ошол апам жагынан деле бар экен. Негизи биздин үй бүлөдө бүт эле баары таланттуу. Ошолордун ичинен таланты начар мен болсом керек эле. Бирок алар окуган эмес, окубай калган. Мынтип институт же башка жерлерди бүткөн эмес. Ошол өзүнүн чөйрөсүндө ушуну менен өмүрлөрү ошо өтүп кетти да баары көбү. Өтүп кетти десе көз өтүп эмес. Мен 2 агам бар, 1 эжем бар азыр. Улуу эжем өтүп кетти. Так ошолордун баарысының менин бир тууган агам заслуженный эмгек сиңирген кызматкер маданияттын, режиссер, искусство институтун бүткөн, радиода, Ош радиосунда, телевидениесинде иштеди. Азыр эми пенсияда. Ошон үчүн айтам, биздин үй бүлө таланттуу үй бүлө болуш керек эле, эгер баары таалим алса, билим алса. Алардан мен случайно келип, эң начары мен кичине билим алып калдым да. Сизге көп мамлекеттен сунуш түшкөн. Бул биздин мамлекетке кел, өзүбүз баш тартканыңызга эмне себеп? Бул деле табияттан, бул деген мен ошол бир мүнөзүм ошондой болсо керек. Мен сыртка чыкканда деле бир жумадан кийин үйгө кетким келет, үйгө кетким келет ошондой да. Менин сунуштар жакшы, аябай күчтүү сунуштар болгон. Ошол эле орустардын, Россиянын падышасы Ельцин келгенде ошо концерт берип, кийин анан ошо Ельцин экөөбүз жолугуп, ал мени чакырып сүйлөшүп дегенде ушундайлар болгон. Анан ошолдо биздин ажоолорубуздун баарын чогултуруп айткан бул
чоң театрга иштеш керек. Кыргызстан Керим үчүн кичкей. Ошол жерде жүрүп да Кыргызстанды чыгарат дешип, чын тамашага салышып ушундай. Андан кийин мага официалдуу чакыруу келген Россиянын маданият министринин атынан. Ошондо да анан барам деп туруп такыр эле бутун тартпай эле кийин барбайм деген барбайм, эч жака барбайм. Германиядан келген, Германияга барып алып бир 3-4 айдан кийин качып келгем, жок, болбойт деп. Нью-Йорктон келген, Джулиардский школа деп коет, андан келген. Ушундай крупный чоң эмелерден келген, мен барган эмесмин да. Себебин өзүм дале толук билбейм. Билгеним ошол, мен үйдө эле жүргүм келчү, Кыргызстанда эле жүргүм келчү. Тескерисинче менин үй бүлөм деле барбайсыңбы деген күндөр болду, барыш керек деп. Мен барбайм дегем ошону. Биринчиден, экинчиден ал учурларда ошол шаарларда азыр бизде Бишкекте кандай болсо, ал ушуларда ушундай болчу. Көчөдүн баары тең машина каптаган, тамак аштын баары тең, ошол учурларда болгон нерсе бизде Кыргызстанда эми келип каптап кетпеди баарын. Мен видимо эркин мындай жүргөндү жакшы көрсөм керек. Негизи мен мындай мүнөзүм ошол бир чоң бир элдин араласында мынтип жорулуп жүргөндү жаман көрөм. Жүрө албайм, өзүмдү мындай жакшы сезе албайм. Мен бир чакан топ менен өзүмүн жакшы билген, ишеничтүү мындай бир менин эмне деп коет, ишениме кирген, довериеме кирген деп коет го, ошондой балдарым бар. Ошолор менен кеңесир сүйлөшүп, тамашалап, күлүп, жайнап, ушинтип жүргөндө мен аябай эс алам. Анан ошого той топур, тамаша, тиги буларга мен көбүнчөсү барбайм. Эми көпчүлүк билип деле калды. Керим чакырабыз, бирок келбейт ал деп. Бүлкүм мен катачылык кылып аткандырмын, но менин мүнөзүм ошондой. Мүнөз ошондой. Такыр жалгыздыкты жакшы көрөм деп айта албайм. Жанымда 1-2-3 киши болсо жетет ошол. Анан баягы таптакыр жалгыз калган ондай деле жакшы көрбөйм. Кээде адам деле тажабайм. Үйдө деле өзүм эртеден кечке чейин отура алам. Мен сөзсүз түрдө бирдемени таап алам да. Ошо мен алек болуп калам, убакыт өтүп кетет. Бирок ал тапкан нерсем мен пайда көрөм дайым. Жакшы бул нерсе. Кээде ыр жазып жиберем, кээде бирден окусам, ошол мага пайдасы тиет дегендей ушундай нерселер бар. Зеригип калган учурум болбойт, өзүмдү бош кое койбойм дейсе. Биздин эң акыркы сурообуз, жашоодо тигини кылып койсом болмок же муну кылып койсом болмок деп өкүнгөн учурларыңыз болдубу? Менин койгон пландарым, алда койгон максаттарым, бирок чыгармачылык боюнча айта албайм. Чыгармачылык боюнча мен жогоруда айттым. Анын чеги жок. Ал чеги жок. 80, 90, 100гө жаш чыкканда да чыгармачылыкты сөзсүз ойлоносуз. Бирок балким мен ырдай албай калармын. Ырдай албай калганым менен, бирок кайсы бир деңгээлде ошол ойлорум, жазыла турган нерсе акылыма, эсиме келиши мүмкүн. Ал эми турмуштагы мындай бир кайсы бир нерсени, чоң бир нерсени жасай албай калдым. Ал эмне болушу мүмкүн? Мен түшүнүп турам ал. Чоң бир мен бизнес жасап байып кете албай калдым. Чоң бир дагы бир нерсени жасай албай калдым, сатып ала албай калдым, тиги бул. Андайым жок. Мен дагы бир жолу айтам. Мен жаратканга чексиз шүгүрчүлүгүмдү айтам. Мага ушул жашоо жакшы, ушул кандай нукта баратсам, ошону Кудай буйруп насип этсин. Мен ушундай басым менен, темп менен жашап турсам, мага болот ошол. Мен жетпей калдым деген арманым жок. Болгон бир арманым бар. Ал ошол биздин ата-энени сыйлай албай калдык. Жаш кезимде колумдан эчтеке электе өтүп кетишти. Атаң башкасы бар жакшы, Кудайга шүгүр. Алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге, иштериңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы ар дайым ден соолукта болуңуз. Аллахым сизден жамандыкты
күнчыгыш менен күнбатыштын аралыгын канчалык алыс кылган болсо, сизден жана сиздин жакындарыңыздан ошончолук алыс кылган болсун. Дагы бир жолу чоң рахмат. Эркин микрофондо эмнедебиз? Биринчиден силерге рахмат. Мен сени көргөн эмесмин, сен мени мындай бир көрүп жүргөн болсоң керек. Бирок телефон чалдың. Сенин көңүлүңдү калтырбайын, шагын сындырбайын, чакырган жерге барыш керек деп мен келдим. Мен келгениме абдан жолукканыма сүйүнүп турам. Келечек кең болсун. Чоң рахмат. Жакшы максаттарың бар экен. Биз эфирге чейин да сүйлөшүп отурдук. Аракетиң абдан күчтүү экен. Ар бир кыргыз кызы ушундай аракеттин үстүндө, эмгектин үстүндө, жакшы максаттын үстүндө жүргөн бул жакшы нерсе. Жакшы максаттарга аракет кылган, ошол жакшы максат жарым ырыскы деп коет. Сага ийгилик каалайм. Жамаатың менен бүтүндөй барыңар жакшы ийгиликтерге жеткиле, ийгиликтин үстүндө болгула. Эң башкысы тилеген тилегиңер, максатыңарга жетип бактылуулукту каалайм. Жалпы элибизде аманды каалайм, тынчтыкты каалайм. Элибиз тынч болсун. Мамлекетибиз өнүп өссүн деп баарыбыз тилек кыла беребиз. Бирок 30 жылдан бери ушинтип келебиз. Бир жерде эле турабыз. Дагы да тилек кыла берели. Дагы да жакшы бир Кудайдан жакшылыкты тиленели, сураналы. Элибизде эң негизгиси аманчылык болсун. Бей күнөө, бей ажал жанагындай бир жамандыктардан Кудай алыс кылсын. Атак негизи Кыргызстан, кыргыз эли бул бактылуу элбиз, таалайлуу элбиз. Ошону Кудайым кут кылсын баарыбызга. Бүгүн бизде конокто Керим Турапов агабыз болду. Өтө сонун маектештик. Бүгүн сиздер менен мен алып баруучу Нурзада Юлдошова. Саламатта калыңыздар.